Ассалому алейкум, кымбаттуу достор. Силерге Кудайдын батасы тийсин. Микрофондо алып баруучулар Камчыбек Кыштобаев, Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен кайрадан биздин толкундан кездешкенибизге абдан кубанычтуубуз. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне тууралуу болмокчу? Биз үй бүлөнүн турмушу жөнүндөгү аңгемебизди улантабыз жана жубайлардын бири-бири менен байланышта болушунун мааниси тууралуу сүйлөшөбүз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз сиздерди рухий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Кудай биз менен сүйлөшөбү? Биз Кудай менен сүйлөшө алабызбы? Ооба, бул дүйнөдө ар бир адам кайсы убакта, кайсы жерде болбосун, жакын досуна кайрылгандай Кудайга кайрылса болот. Мына ушул жөнүндө сөз болмокчу. Бизге эмне болду деп таң калат Нурлан. Биз үйлөнө электе сүйлөшүп сөзүбүз түгөнчө эмес. Эми болсо таптакыр сүйлөшпөйбүз. Наргиза мен эч нерсе айтпайсың деп жемелейт. Бирок ал менин сөзүмдү укпайт деле болуш керек деп ойлойм. Себеби мени кызыктырган нерселер аны такыр кызыктырбайт. Бул жубайлардын мамилесиндеги олуттуу проблеманын бири. Бири-бири менен байланыштуу болуу деген эмне? Бул ар кандай жаңылыктарды, маалыматтарды айтуу, сүйлөшүү, бири-биринин пикирин билүү. Байланышта болуунун 5 деңгээли бар. 5-чи деңгээл. Кандай жүрөсүң, иштер кандай деген сыяктуу сөздөр. Бул сөздөр мааниси деле жок. Бирок таптакыр сүйлөшпөгөндөн көрө жакшыраак. Мындай деңгээлдеги байланыштар зериктирет. Никедеги канааттанбагандыкты, кыжырланууну пайда кылат. 4-чү деңгээл. Формалдуу түрдө сүйлөшүү. Мындай учурда адам эмне болгонун айтат, бирок өзү сөзүнө маани бербейт. Мисалы, аялы күйөөсүнүн кетип баратканын көрүп, "Каяка?" деп сурайт. Ал "Кеттим" деп жооп берет. Көбүнчө эркектер ишин түшөт. 3-чү деңгээл. Ойлор жана пикирлер. Бул жерде силер өзүңөрдүн оюңарды, сезимиңерди, көз карашыңарды көргөзөсүңөр. Силер эч коркунучсуз эле өз пикириңерди айтасыңар. Анан силер менен сүйлөшкөн адамдын силерди жакшыраак билүү мүмкүнчүлүгү болот. 2-чи деңгээл. Сезимдер жана эмоциялар. Бул жерде силердин оюңардын жана силердин ички дүйнөңөрдө болуп жаткан нерселердин чагылдырылышы болот. Силер өзүңөрдүн көңүл калууңарды, ачууңарды, таарынычыңарды же кубанычыңарды сөз менен айтасыңар. Эгер силердин мамилеңер чын ниеттен болсо жана анын сезимдерине чындап көңүл бурсаңар, анда жубайыңар өзүн сыйлуу, сүйгөн адам катары сезет. Байланыштын ушул деңгээли жубайынын мүнөзүн жакшы билүүгө жардам берет. 1-чи деңгээл. Ички сезимге терең кирүү. Бул бүт бардык жагынан тең макулдукта, ынтымакта болуу учурунда болот. Бул башка бирөөнүн ички дүйнөсүнө кирүү. Мындай деңгээлде жубайлардын жекече сүйлөшкөндө болот жана мамилени байытат, жакшыртат. Ал эми сыноо, жеме, унчукпоо, мунун бардыгы байланышта болуудагы тескери көрүнүштөр. Ушундай жол менен айтылган сөздөр эч качан максатка жетпейт. Илгертиден калган лакап бар. Үй бүлөңө досторуңа мамиле кылгандай мамиле кыл. Ал эми досторуңа, үй бүлөңө жасагандай мамиле жаса. Жубайы менен кандай сүйлөшүү керек? Бул жөнүндө бир нече тажрыйбалык кеңештер бар. Жубайыңар менен сүйлөшүүгө ылайыктуу убакытты тандагыла. Сүйлөшүүгө кызыктуу нерсе болсо дагы, убакыттын ылайыгы келбей калышы мүмкүн. Күйөөңөр жумуштан келери менен эле сөз баштабагыла. Жубайыңар жай баракат, сылык жооп бере турган мезгилди тандагыла. Жагымдуу үн менен сүйлөөнү үйрөнгүлө. Силер кандайча сүйлөшүп жатканыңар маанилүү. Адамдын үнү токтоо, жай баракат, жагымдуу болсо адамды тынчтандырат. Так жана ачык сүйлөгүлө. Сөздү ойлонуп сүйлөгүлө. Ачык түшүндүргүлө. Боорукер болгула. Жаман сөздөрдү айтпоого тырышкыла.
Бири бириңердин сезимиңерди, пикириңерди сыйлагыла. Бири бириңердин ички дүйнөңөрдүн тынчтыгын, жакшылыгын сактагыла. Укканды үйрөнгүлө. Чеберчилик менен сүйлөшүүнү үйрөнгүлө. Бактылуу жубайлар бири-бири менен сүйлөшүүгө муктаж болуп турушат. Сүйлөшүү бул чыгармачылык. Сүйлөшүп жаткан адамыңарга бүт көңүлүңөрдү койгула. Телевизорду өчүрүп, гезитти кое тургула. Өзүңөрдү азыркы сөздөн башка кызык эч нерсе жоктой көңүл коюп уккула. Өзүңөрдү кыймыл, аракетиңер менен сөздүн өтө кызыктуу экенин билдиргиле. Мисалы, кашыңарды көтөрүп, башыңарды ийкеп, күлө турган учур болсо күлүп дегендей. Өзүңөрдүн кызыгууңарды көрсөтүп, ага суроо бергиле. Көп жубайлар иш жөнүндө же үй бүлө, машина, балдар жөнүндө гана сүйлөшүшөт. Силердин сүйлөшүүңөрдүн темасы төмөнкүдөй болсо, кандай жакшы болор эле. Сендеги мага жаккан сапаттар, биздин бирге жашообуздагы эң бактылуу учурлар жана башкалар. Чын ниеттен болгон сүйлөшүүлөр жубайларга бирдей максатка жетип, чыныгы жакын адамдардан болууга жардам берет. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Мен жана дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Бир мүнөттөн кийин биз сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Кудай биз менен сүйлөшөбү? Биз аны менен сүйлөшө алабызбы? Бул суроолорго ыйык жазуу кандай жооп берет? Мына ушулар жөнүндө сиздер менен ой бөлүшмөкчүбүз. Анара кой фермада ата-энесине жардам берип жүрчү. Ошол күнү атасы менен фермада калган. Энеси агасы менен үйдө калышкан. Алардын үйү фермадан 3 километр алыс болчу. Капысынан атасы чуркап келип, "Өрт, койлорду кашаарга айда. Мен өрттү өчүрөйүн" деп кыйкырды. Көрсө ферманын тегерегиндеги кургак чөп өрттөнүп жаттыр. Өрт күчөп, кашаардан алыс эмес жерде жүргөн койлорго жабыша баштайт. Койлорду кашаарга киргизиш үчүн кууш дарбазадан айдап өтүш керек болчу. Бирок койлор айдаган жака баспай, иттин үрүп кууганына карабай, ары бери удургуй баштайт. Өрт улам жакындап, койлорду кошо жанмоочудай болуп келатты. Дагы бир убакыт өтсө эле койлор кырылганып турат. Анара анын айласы кетип, чөгөлөй калып, ыйлап жиберди. "О, Кудай, кашаарга кирүүгө койлорго жардам берчи." Буга көз ирмем убакыт кетти. Бирок ал көзүн ачканда койлор чубап кашаарга кирип бараткан. Эркеч кой баштап калганы анын артынан ээрчип кетип баратышты. Анан койлор платинадан жырылган суудай болуп, дүрүлдөп кашаардын көздөй чуу коюшту. Бир аздан кийин кашаарга киришти. Эми алар өрттөн аман калды. Анара кубанып койлорду сактап калууга жардам кылгандыгы үчүн Кудайга алкыш айтып жатты. Балдар кандайдыр бир керемет аркылуу Кудай менен жакын мамиледе болушат. Кудай менен мамиле түзүп, аны менен сүйлөшүү бул сыйынуу. Кудай силерди аны менен сүйлөшүүңөрдү каалайт. Ал үчүн силердин үнүңөрдү угуудан, кайра угуудан жагымдуу нерсе жок. Жердеги баардык адамдар жакшы досуна кайрылгандай, улуу Кудайга кай жерде болбосун, кай мезгилде болбосун, кайрылса болот. Көпчүлүк адамдар жаттап алган сөздөр менен сыйынышат.
жана өзүлөрүн ошол кезде өзгөчө бир абалда кармашат. Бирок Кудай биздин жүрөктөн чыккан жөнөкөй сөздөрдү уккусу келет. Ал биздин жүрөктөн чыккан сөздү күтөт. Динге ишенген адамдардын чыныгы сыйынуусу жана такыбачылыгы жөнүндө Куран мындай дейт: такыбачылык бул күн батышка же күн чыгышка жүз буруп тооп кылуу эмес. Такыбачылык бул акырет күн сонунда болгондо кыямат кайымда Кудайдын кудуретине ишенгендик, анын периштелерине, пайгамбарларына, аят сүрөлөрүнө берилгендик, жакшы көргөнүнө карабай жакындарын жан тартпай, жарды жалчыга, жетим жесирге, бейбечарага, кайырчы калемдерге, кембагал карыптарга, мусафир жолоочуларга, мал мүлкүңөн жана каражат тыйыныңан каралашып, бата окуп, дуба кылып, аларды күнөөдөн арылтып, балаадан куткарып койгонуңда, бул башка күн түшүп, кырсык тууурганда кыйындыкка чыдап, ыйык осуяттарды орундаткандык, бул адилеттүүлүк, актык, Кудайдан корккондук. Куран 2-сүрө 172-аят. Тоорат менен Инжилден биз Кудай менен байланышкан адамдар үчүн Кудайдын убадасын табабыз. Мына Ыйсанын берген убадаларынын бири: сурагыла, аласыңар, издегиле, табасыңар, эшикти каккыла, ошондо эшик ачылат. Анткени ар бир сураган адам алат, издеген табат жана какканга ачылат. Инжил Матфейдин китеби 7-бап 7-8-ырлар. Кудайдын марттыгынын чеги жок. Ал мүмкүн болгон баардык муктаждыктарды канаттандырат. Кымбаттуу дос, Кудайга баардык муктаждыгыңды айт. Ал аны канаттандырат. Кудай менен сүйлөшүү же сыйынуу, аны жакшыраак түшүнүүгө, аны дагы катуураак сүйүүгө силерге жардам берет. Сыйынуу менен ыйык китептерди үйрөнүү бирге жүрүшү керек. Мына ошондо силерге Кудайдын сөзүнүн сулуулугу ачылат. Өз балдары үчүн улуу иштерди жасоо Кудайга өзгөчө кубаныч алып келет. Жана ал биздин ойлоп жана сураганыбыздан да алда канча көбүрөөк бере алат. Тоораттан Кудайдын дагы бир эң сонун убадасын айта кетким келип турат. Алар сурай электе эле. Аларга эмне керектигин мен билип турам. Алар бул жөнүндө сурай электе эле жардам кылам. Исайянын китеби 65-бап 24-ыр. Кандай сонун Кудайдын убадасы. Эмне үчүн аны жакшылап пайдалана албайбыз? Албетте баардыгы эле сыйынууга жооп боло бербейт. Жана мунун негиздүү себеби бар. Өз тажрыйбабыздын жоктугунан анын аткарылуусу бизге зыян алып келе турган нерселерди да сурашыбыз мүмкүн. Кудай муну билип биздин сураганыбызды бербейт. Ошондуктан биз дайыма айтуубуз керек: эгер Кудайым сенин эркиң туура келсе, биз анын эрки менен сураганда гана Кудай бизге жооп берет. Жакып жазгандай, кээде биздин сыйынуубуз өзүмчүл болот. Мындайга Кудай жооп бербейт. Силер сурап эч нерсе албай жатасыңар. Силер аны жакшылык үчүн сураган жоксуңар. Өз кызыкчылыгыңар үчүн сурап жатасыңар. Жакыптын китеби 4-бап 3-ыр. Кудайдын жоопсуз калтырышынын дагы бир себеби: эгер биз кылган күнөөлөрүбүз үчүн өкүнбөсөк жана ар кандай жаман ойлордон бошонууну каалабасак, анда биз таза жана ыйык Кудай жардам берет деп күтө алабызбы? Ошондой эле биз чыдамкай болушубуз керек. Биз сыйынуубузга дароо жооп ала албасак дагы Кудай ага такыр жооп бербейт деп ойлобошубуз керек. Дөөт пайгамбар минтип айткан: мен Теңирди чыдамкайлык менен күттүм жана ал менин өтүнүчүмдү укту. Забур 39-бап 2-ыр. Биз Кудай керек болгон учурда бизге жооп берет деп ага ишенишибиз керек. Ошентип Кудай менен сүйлөшүү бул сыйынып жашоо, көңүл куунак болуп баардык жакшылыктар үчүн ага ыраазы болуу дегенди билдирет. Бул ар кандай кыйынчылык болгон учурда анын жетектөөсү, кеңешин издөө дегенди билдирет. Кымбаттуу дос, бүгүнтөн баштап эле Кудай менен сүйлөшө баштагыла. Кудайга жүрөктөгү сырларды ачкыла. Бул эң жөнөкөй эле. Кудай силердин досуңар экенине ыраазысыңарбы? Муну ага айткыла, минтип айткыла: Теңирим, сен менин досум болгонуңа ыраазымын. Мына ушунун өзү сыйынуу. Күнөөңөр силерди кыйнап жатабы? Муну ага айткыла: Теңирим, менин күнөөлөрүм мени тынчсыздандырат. Сыйынуу деген ушул. Эгер ал силерди кечирсин десеңер, анда муну ага айткыла: силердин проблемаңар барбы? Силер Кудайды жакшыраак билгиңер келеби? Кудайдын мыйзамын сакташ үчүн силер күчкө муктажсыңарбы? Силер балдарыңар, туугандарыңар үчүн, Кудайды билбеген жакындарыңар үчүн кабатыр болосуңарбы? Силер ооруп жатасыңарбы?
силер туура чечимге келе албай кыйналып жатасыңарбы? Буларды дос, асмандагы атаңай, бардык жандын өмүрү анын колунда. Силер ага бардык учурда кайрылсаңар болот. Сыйынуунун мүмкүнчүлүгү зор. Силерге аны пайдалануу гана керек. Силер ага жүрөгүңөрдүн эң терең сакталган жерлерин ачасыңар. Забурда мынтип жазылган: эл журт бардык учурда ага ишенгиле, анын алдында жүрөгүңөрдү ачкыла. Кудай биздин калканчыбыз. Забур 61 бап 9-ыр. Ал эми азыр болсо ыйык Инжилдин барактарын ачып, Ыйсанын үлгүлүү аңгемесин окуп көрөлү. Кечки тамактан кийин Ыйса туруп, өзүнүн тыш кийимин чечинип, сүлгүнү алып, өзүнө кур кылып тагып байлады. Андан кийин чылапчынга суу куюп, шакирттеринин буттарын жууй баштады. Жана өзүндөгү сүлгү менен сүрттү. Ал Симон Петрга жакын келгенде, ал Ыйсага айтты: "Теңир, менин буттарымды сен жууйсуңбу?" Ыйса ага жооп айтты: "Мен эмне кылып жатканымды сен азыр билбейсиң, кийин түшүнөсүң." Алардын буттарын жууп бүткөндө, Ыйса аларга кайрылып айтты: "Мен силерге эмне кылганымды билесиңерби? Силер мага Теңир жана Устат деп ат койдуңар. Туура айтып жатасыңар, анткени мен ошолмун. Ошентип, эгер мен Теңир жана Устат болуп, силердин буттарыңарды жууп берген болсом, анда силер бири-бириңердин буттарыңарды жууп беришиңер керек. Анткени мен силерге үлгү көрсөттүм. Чынын айтайын, кул өзүнүн ээсинен чоң эмес, жана өкүл тапшырма берүүчүдөн чоң эмес. Эгер муну билсеңер, анда аткарганда силер бактылуу болосуңар. Айтканым баарыңар жөнүндө эмес, силерден кайсыларды тандап алганмын, аларды мен билемин. Бирок жазылган ордунан чыксын. Мени менен бирге нан жеп турган мага аягын көтөрдү." Муну айтып, Ыйсанын жаны ачыды. Жана ал айтты: "Чынын айтайын силерге, силерден бирөө мага чыккынчылык кылат." Ошондо шакирттери бирине бири карап, ал ким жөнүндө айтып жатканына айран таң калышты. Иоанн башын Ыйсанын көкүрөгүнө коюп, анда мынтип сурады: "Теңир, ошол ким экен?" Ыйса жооп айтты: "Мен бир кесим нанды малып кимге беремин, ал ошол." Ал бир кесим нанды малып Искариот деген Симондун уулу Иудага берди. Ыйса берген бир кесим нанды Иуда алып, ошол замат тышка чыкты. Түнкү убакыт болчу. Калгандарга Ыйса мынтип айтты: "Балдар, менин силерге жаңы осуят берем. Бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бириңерди-бириңер сүйгүлө. Силер бириңерди-бириңер сүйсөңөр, менин шакирттерим экендигиңерди баардыгы билишет." Анан айтты: "Бул түн ичинде силер баарыңар мен тууралуу шектенесиңер." Бирок Петр ага мындай деди: "Эгерде баары сен тууралуу шектенсе да, мен эч качан шектенбейм." Ыйса ага айтты: "Чынын сага айтамын, бул түндө короз кыйкырганча сен менден 3 жолу кайтасың." Бул аңгеме Иоанндан болгон ыйык Инжилде 13 бап 4-ырдан 38-ырга чейин жазылган.
Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкөңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.